Кудайдын чакырыгы 20-октябрь. Балдарыбыз жөнүндө. Бүгүн биз балдарыбызды карап, оюнчугу менен ойноп жаткан кичинекей адамдарды көрөбүз. Ошол кичинекей адамдар эртең коомду курушат, Кудайга кызмат кылышат, мамлекетти көтөрүшөт, кийинки муунду тарбиялашат. Бирок ошол келечек кандай болору биздин азыркы учурда балдарыбызга салып жаткан нерседен көз каранды. Жазууда жазылган: баланы жашынан түз жолго сал, ошондо ал ошол жолдон карыганда да чыкпайт. Бул убада, ошол эле убакта бул чоң жоопкерчилик. Бүгүн мен баламды туура жолго салбасам, аны дүйнө кылат. Дүйнө өз баалуулуктарын, өзүнүн маралын, тууларын жүрөктөрүнө сиңирет. Биз биринчи болуп, алардын жолдорун Кудай жолуна буралы, сүйүүгө, чынчылдыкка, ишенимдүү болууга, момундукка үйрөтүп калалы. Өтө өкүнүчтүү, бирок көпчүлүк үй бүлөлөрдө балдар өзү менен өзү, аларды интернет жана көчө тарбиялап жатат. Бирок аларды Кудай бизге берген да. Балаңдын жүрөгүнө эмне салып бердиң деген суроону Кудай бизге берет. Балдар бул ийилчек жаш талдар. Кайсы жака ийип койсоң, ошол жака ийилип чоңоюшат. Келгиле, сүйүүнүн, сыйынуунун жана Кудай сөзүнүн атмосферасында тарбиялаганга Кудайдан акылмандуулук сурайлы. Балдар Теңир берген мурас, перзенттер ал берген сыйлык. Жаш балдар күчтүнүн колундагы жебелердей. Балдарыбыз үчүн сыйыналы, Кудайдын жолунда тарбиялайлы, өзүбүз да үлгү бололу, келечекке салымыбызды азыр кошолу.